ГСМди көрдүңүз да Баткендеги бензиндин баасына. Мына бензин мисалы үчүн Бишкекте мен мурдакы жума Бишкекте болдум. 59 сом 60 деген 58 сом 59 сом аралыкта 92 маркадагы. А бизде 66 сом 50 тыйын да, 66 сом. Мен ушундан суроо бергим келет, эмне үчүн 6 сом айырма болуш керек Борбордон Баткенге келгичекте? Ооба, муну ушу иш сапарымда Оштода, Жалал Абадта да Баткенди дагы мониторинг кылып изилдеп келдик. Бу жерде логистикадан эле көз каранды. Авиа билет боюнча да Баткенден жумасына 3 жолу самолет учат Бишкекке. Бирок авиа билеттин баасы асман чапчыйт да, 4,5 миң сомдон 5 миң сомго чейинки акчага бааланып жатат да баасы. Ушундагы бир жөнгө салып карасаңыздар болобу негизи? Эми уш жерден бир аябай жакшы суроо болду. Ага дагы ушу элге туура так жеткизишти. Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз элим, саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Баткен шаарында турам. Бул чыгарылышта сиздерге Баткен шаарындагы баа саясатын көрсөтөбүз. Бул Баткен шаарына бүгүн атайын ошол Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Бишкектен атайын Акжолтой Токунов мырза Баткен шаарына келген. Керектүү маалыматтарды дал ушул монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин орун басары Акжолтой Токунов мырзадан сурайбыз. Баткенде баа саясаты боюнча маалыматты сиздерге берип берем. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Өрүңүзгө кош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Мен дагы өмүрүмдө биринчи жолу Баткенге келип атам. Аябай өтө кубанычтамын. Баткен элинин бир эки эле сапатын айтайын. Биринчиден өтө жумшак, кичпейил, жөнөкөй, анан сезимтал калк болот экен. Анан меймандос. Жакшы күтүп алышты. Аябай жакшы. Мындайча айтканда президентти күткөндөй эле күтүп алышты. Менде эки себеп бар да ушуга. Биринчиден менин ушу өзүмдүн кызматтык орнум менен командировкага келип атпаймынбы иш сапар менен. Экинчиден буга чейин таш чекингдин кылган ишимдин ушу жерде мээнетин Баткен эли көрсөттү. Таанып, учурашып, сыйлап, ошон үчүн өтө кубанам. Жана ушу кыргыз эли үчүн мен мейли мамлекеттик кызматта болоюн, жарандык активист болоюн, ар дайым өз ишимди кыргыз эли үчүн кыла берем. Биз сизди мурдатан бери соц тармактан жакшы тааныйт элек, элге көп кайрылуу кылып жүргөн. Өзүңүз айткендей, таш чекинг долбоору менен да сиз Кыргызстандагы ушу баа саясатына жарнамалык немелерге өзүңүз мындай активдүү катышып келесиз да, патриоттуулук менен. Айтсаңыз, эми биздин ушу Баткен шаарында баа саясаты кандай экен? Сиз байкадыңыз да келгенден бери? Ушу кызматка мен 2022-жыл 30-июнда дайындалдым. Дайындалгандан кийин мынакей бүгүн 22-си. 10 күн, 15 күн иштебей, мен ошол кызмат жетекчи менен бирге кеңешип, ушу иш сапары менен түштүк регион Кыдырганга чыктык. Ошо жанагыдай көбүнчө бизде сын айтып атпайбы? Чоңдорубуз отура берет, кабинеттен чыкпайт. Биз элге чыгып, эл менен бааны билеликтеп чыктык. Эң эле биринчи, албетте, дүйнө геосаясатта дагы Украина менен Орустун кагылышуусу болуп атат, илдет болду. Ошолорго шылтап атканбыз. Бирок эң негизги маселе азыркы кымбатташан бул логистикалык маселе экен. Мисалы үчүн ошого эле айта кетейин. Баткен область боюнча мынакей Баткендин кээ бир райондорунда, мисалы 3 көчө деген жерде атайын барып келдик. 4 көчө. Аякта чек-арада кумшекер 96 сом экен. Бирок эле ошол эле Жалал Абадта Каракөл деген шаарда кумшекер 110 сом болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Бул мындай акылга сыйбаган нерселер болуп атат да, ошон үчүн мунун баарын азыр мен маалыматтарды толук чогултуп атам. Мынакей азыр деле мына ушул Баткен шаарынын дүкөнүндө турабыз. Эжеке, кандай айтылат бул жер дүкөнүңөр? Оомат, дүң жана чекене саткан орто дүкөндө турабыз. Бул жерде мынакей кумшекердин баасы, эми айтсам өзүңөр таң каласыңар, 85 сом экен. А ошол эле кумшекердин баасы Бишкек шаарында, мисалы мен жашаган Маевка айылында 110 сом. 110 сом. Айырмасын карабайсыңар. Кыргызстандын эң четки чек араларында турган Баткенде 85 сом, Борбордун так ортосунда турган Маевка айылында 110 сом. Негизде жөнгө салуу кызматы тарифти бааны кандай койгон кумшекерге? Кыргызстанда негизи канча сомдон болуш керек эле? Мында деген эми бул антимонополия негизги баа саясатында бул эң акыркы рычаг.
эң акыркы болбой калды деген. Бул жерде мисалы үчүн биз азыр кумшекерди мамлекеттик жөнгө салсак биз 60-70 сомго деле салса алабыз. Бирок андай салганда базардагы соода жайында таңкысчылык пайда болот. Жок, дефицит. Ошонун негизинде биз баарын эсептеп, анан эң негизги биздин кызматтын азыркы убакытта кумшекер боюнча кылган иши бул кайынды завод менен, анан чоң супермаркет, фрунзе, глобустар менен, ярмаркалар менен 3 тараптуу келишим түзгөнбүз. Ушу кумшекерди кайынды ошол мекемелерге эме менен берип турат, квота менен. Ошонун негизинде чоң супермаркеттерде 1 килограмм бир жаранга суткасына 79 сом. Дагы эле бир жаран суткасына 85-тен 5 килограммга чейин алабыз. Бул ошо биздин антимонополиянын жеке кошумчасы. Ошон үчүн биздин жанагы айтып атпаймынбы, биринчи министр менен коллегаларыбыз сунуш катары биринчи министерство айыл чарба бар, андан кийин мат резервтер бар. Ошолордун баарын чогуу комплекстүү иш-чараларды кылганда иш алып барылат да. Ошон үчүн биздин антимонополия колубуздан келишинче кумшекер, ошо социально значимый азык-түлүктөр бар, 8 этап, ошолорду көзөмөл кылып, мындайча айтканда бааны турукташтырганга аракет кылып атабыз. Ошол менен эле биргеликте бул ошо соода кылган соодагерлер менен дагы аларга да зыян түшпөс үчүн. Суу майдын баасын сурадыңыздарбы бул жерде? Суу майдын баасы чогуу эле эжеке ким келет биз менен кичине бул эмеге эмерип коюңузчу. Эжеке өзүңүздү бир иш тааныштырып кетсеңиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Сиз ушул дүкөндүн ээсисиз, Оомат? Ушул Оомат скалатынын ээси болом. Бул оптовый Баткен шаардагы бар дүкөндөргө ушул жерден таратасыздарбы? Ушул жерден кетет. Эми Баткенде кичине көзгө көрүнгөн жер ушер болуп атат. Жакшы. Биз анда бир-эки суроолорду бар келиңиз. Суу майдын баасы канча болуп атат? Ак майдын баасы, пахта майдын. Пахта майдын баасы бизде килограммга жараша. Килограммга 5 килограммдыкчы? Көбүрөөктү 570тен бери атабыз. Жүрсөңүз ошо суу майы жагыңызга басалы. Бизде майлардын түрүнөн алып келип сатабыз. Эми мүмкүн болушунча элге арзаныраак жерин актарабыз. Майларыңыз Казакстанда арзан болсо Казакстандан алып келебиз. Кыргызстанда Бишкекте арзан болсо Бишкектен алып келебиз. Кайсыл жерде арзан болсо ушу Баткен элибизге 1 сом болсо дагы арзаныраак алып келип сатканга тырышабыз да эми. Май каякта жеке май коралыкта? Майыбыз бул жакта, мына семечка май бар, бул бар, мынандай майлар бар. Мына майлар. Баткенден Пахта майы? Ооба, Баткендин майы. Баткендин өзүндө. Баткен өзүндө өндүрүлөбү бул? Самаркандек айылында жасайт ушул майды. Бул дагы арзан берет. Бизге оптом арзан берет. Биз дагы адамдарга бир бокалышкасыга 2 сом, 3 сом коюп туруп бере беребиз. Биздин Мунун 1 литри канча сом? Пахта май. Бизге 2 литрликтери бар, 2 литрликтери 350ден берип атат. Мына азыр мына канча 3 килограммбы? 3 литр. Буларды 5 деп коет. 5. Баасы канча бул? 5 литр деп коет, муну 570ден берип атат. 570 сом. 570. Кандай десе, Бишкекке Бишкек менен баа айырмасы кандай? Бардык негизи арзан Баткенде. Ошону мындай айтып атам да, дагы бир жолу. Бул уже парадокс. Муну уже Кудай буюрса азыр ушу иш сапарда көп маалыматтарды топтоп, жетекчиликке, кабинет министринин төрагасына жеткизебиз. Анткени бул жерде бардык жерде мындай тең укуктуу атаандаштык болуш керек да. Анан бул жерде эми азыр пандемия болуп, жеке ишкерлерди дагы жеригенден, жекелегенден мен алысмын кызматка кетары. Бирок мунун баарын эми Кудай буюрса даналар чогултуп барып иш алып беребиз. Ошон үчүн мынакей пахта майы 500 канча дедиңиз? 570. 570ден болот бул. Грубо айтты 120 сомдон болот ба килограмм. Ушу менен эле чоңойбодук беле. Ооба. Ошон үчүн Бул Баткенде өндүрүлгөн өзүбүздүн май экен, мынакей караңыздар. Мен Бишкекке барганда Бишкектеги оптовый сеналарынын Ош базарындагы оптовый сена магазиндарга кирип бир тамаша кылып көрөйүн, сеналарды билейин деген ой менен кирдим. Биздин картошка, шоколадыбызды биз бул жерде
215'ten берип атканыбызда ол жерде оптом канча бересиң десем, мен мисалыга 230'dan деди. А биздин Баткенден оптом Бишкекте 15 сом кайта кымбат экен. Бизге караганда борбордо кымбатыраак. Биздин Баткенге караганда Бишкекте оптом сеналары кымбат экен. Үчтүк эмес, үчтүгү. Өзбекстандан дагы келеби же бизге товарлар? Бизге Өзбекстандан эми эпте бирдеке кылып чыгарып алып келсек арзан болот эди. Азыр эми контрабанда чыгарбагыла, контрабанда Жок, Тажикстандан эми чыкпаш керек ал жак. Жабык да киребиз. Жүк албайбыз. Тажикстанга жүк да бербейбиз, жүк да албайбыз, мамиле кылбайбыз. Бирок биз Өзбекстандан кумшекер. Өзбекстандан чыгат келет. Кумшекер мынандай майда жакшы нарса. Мына. Биз муну мешоко 85'ten берип атабыз. Килограмм. Килограмм 85 сомдон. Ооба, 1 килограммы 85'ten беребиз. Мынакей достор, силерге да маалымат катары айта кетейин. Мынакей эжеке атыңыз ким? Атым Махмурат. Махмурат эженин дүкөнүндө мынакей бул жерин тартсаңыз. Көрдүңөрбү? Индия деп жазылып турат. Бул кумшекер Индиядан келген кумшекер. Анан бул бир ай мурун эсиңерде бир телевизордон варенье жасап, анан жана варенье кошулган стеклянный болуп, айнек болуп сынып атат депчи. Муну келер, муну өзү адамдар мафия кылган да. Ошону көрөр замат керектөөсүн укугуна деп туруп, Индия кумшекерин кыргыз лабораториясынан берип анализин чыгардык. Индиянын кумшекери баардык стандарттарга, коопсуздук боюнча, жыты боюнча, өңү боюнча бүт стандарттан өткөн. Ошон үчүн урматтуу достор, Талапка жооп берет. Талапка бүт талапка жооп берет. Коркпой ала берсеңер болот. Жана акча сатат экен го, болот экен, акча сатат. Анан эме жанагыдай роликтер биринчиден чыккан, ал жеке кожекенин өзүнүн инициатива бир YouTube'дан көрүп, мен жеке оюмда ошондон көрүп бир эксперимент кылган, ошондой болсо керек. Ошон үчүн Бирок туура сиз айткандай жанагындай маалыматтар чыгып кетти. Вареньеден ушундай болуп калды депчи. Конкуренция. Өзүнүн товарынын бунукуну калтырыш үчүн, өзүнүн товарын өткөрүш үчүн. Сиз мына Индияныкка биздин Бишкектеги канттын заводунан да силерге келе бербейби? Ооба. Биз бул кумшекерди мен 2 айдан бери сатам, бир магазин скаладка алып келген жок. Сизден алып барган шакар ушундай болуп калды деп бир да алып келген жок. Кыргызстандын кумшекери да келеби сизге кумшекери? Бишкектен келген өткөндөгү арзан мынчадан беребиз деп келген Бишкектен келген шакарда полный чычкан аралаган, катып калган жаман шакарлар келген. Мен эже бир суроо бергим келип жатат да, мына жакшы шакар бул. антимонополия Баткенде өкүлчүлүк келеби бул жерге? Келип турабы Бизге силерге? тынбай кабар алат. Тынбай келип Эң турабы? көп бизге келет. Себеби бизден сенаны билиш үчүн биринчи бизге келет. Жакшы. Бизден сенаны. Жүрүңүздөр, эмени көрсөтүп берейин, аппаратыбызга. Тиги рожкилерди. Биз атайын эмне үчүн ушул позиция азык түлүккө карап атабыз. Азыркы убакта социальный значимый 8 продукция бар. Ошолордун бири мына рожки. Макарондор. Макарондор, рожкилер. Макарондордун мына 5 килолегини Акун. 310 берип атабыз 5 килограммына. Анан мынабы 10 килограммдыктарынын 610 берип атабыз. 610 сом. Акундукка болот, а? Бул Бишкектен келди, бирок акун макаронду заводдон алабыз. Өзү заводдо сена көтөрүлүп калды деп Бишкектен кымбатыраак келди. Келген сенага карап сата беребиз биз. Арзан келсе арзан сатабыз, кымбат келсе кымбат сатабыз. Сизде бүт эле акундун макарондору экен, Яшардыкы да бар экен. Мына Яшардыкы акунга караганда аз арзандык болуп атат. Бирок макарону жакшы, арзаныраак. Жакшы. Эл Жакшы экен баа бизде. Жо, аябай. Көбүнчө акунду талап кылат дагы, биз акунду көбүрөөк алабыз. Мен айтып атпайм мындай. Ар бир нерседе мен бул мен кызматыма кешел эмес, Кудай таалам берген берекелүү жер деп Баткенди айтып атпайбы. Ошон үчүн мынакей Бахмурат эженин өзүнүн дүкөнү кожекеси менен сүйлөшүп мындай адам албетте соода кылыш керек, үстүнө 10-5% кошуш керек, киреше табыш керек, бирок ошондой эле ар бир дүкөнчүнүн адамдык касиетинен да көп көз карандуу болуп атабыз. Ошон үчүн сизге эжеке рахмат. Ошо биздин мына сиз да жакшы суроо бердиңиз. Биздин бияктагы монополияга каршы жөнгө салым Баткен областынын кызматкерлери эжекем менен мындайча айтканда түзмө-түз күнүнкүсүн күнүн иш алып барышат экен. Ошон үчүн мен да аябай кубанып атам. Эже бул азыркы саясий кырдаалда жалпы мамлекет менен жана соодагерлер менен биз мындайча айтканда
келишим түрдө, ооз эки келишим түрдө бири-бирибиз түшүнүү менен иш алып барышыбыз керек. Анткени баарыбыздын мекенибиз Кыргызстан. Жана бияк соода кылып, биз ошо менен чогуу иштешип, кардарларга жеткиликтүү бир жакшы, доступный баалардан берсек жакшы болот. Ошону сизге антимонополиянын жетекчисинин атынан жана өкмөт Кыргыз Республикасынын кабинет министрлигинин жетекчисинин атынан Акылбек Сөнүштөн да сизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени ал кишинин да тапшырмасы боюнча ар бир дүкөндөгү кожокейлер менен иш алып баргыла деген тапшырмасы менен иш алып барып атабыз. Сизге ыраазычылык. Сиздерге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук. Мындан да жакшыраак келип кабар алып, чүнкү бизден алибизди сурап эме кыла бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Эми дагы бир эки суроо да сизгечи. Но антимонополиянын негизги кызматтарын айтып кетсеңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы ушул акыркы бир 2 жылда ошо монополия деген кызмат бар экенин билип, анан монополия баалардын турукташтыруу жана жөнгө салуу деп бизге көп сын пикир айтылат. Бирок бааны жөнгө салуудан мурун антимонополиянын негизги жети мыйзам менен иштейбиз. Бул биринчиден атаандаштык, жанагыдай үлкөн соодагерлер, майда соодагерлерди басып, бир соодагердин брендин башка бренд менен колдонуу, ошо тең атаандаштыктын укуктарын да коргойбуз соодагерлердин бизнестеги. Андан кийин жанагыдай монополисттер, Кыргызстандагы жана үлкөн монополисттер, мисалы үчүн Газпром, Бишкек Петролиум, Ред Петролиум деген АЗСтер мисал алганда, ошолордун дагы монополист болуп кетпегенин ошолор дагы изилдеп карап турабыз. Андан кийин монополия кызматы естественный монополия деп коет. Мисалы үчүн Кыргыз водоканалдары, суу түтүктөрүн жүргөн бул жалгыз естественный мамлекеттик монополисттер. Ошолордун баа саясаттарын биз түздөн-түз көзөмөлдөп коюп беребиз. Ошондой эле мисалы үчүн ооруканалардын ичиндеги жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бааларын, мисалы үчүн ошондой эле аэропорттун наземный, навигационный кызматтардын бааларын коюп беребиз. Бул үчүнчү. Андан кийин анан ушу баа саясатын көзөмөл кылуу, турукташтыруунун бирден бир рычагы бизде бар. Бирок азыркы Минэкономдун саясаты боюнча бизнесмендерди коргоо ретинде буга моратория жарыялап салган. Андан кийин ошол эле реклама менен заниматься этебиз Кыргыз тил боюнча. Андан кийин эле ошо герб, желектердин туура жасалганын да контроль кылабыз биздин мекеме. Ошондой эле анан эң дагы бир жакшы керектөөчүлөрдүн укугун коргойбуз. Кадимки эле кардарлардын, алармандардын укуктарын коргойбуз. Ошондой мыйзамдар менен иштейбиз негизи. Жакшы, мына Баткенге келдиңиз, мен көбүрөөк сизге Баткен боюнча суроолор бергим келет да. Бериңиз. ГСМди көрдүңүз да Баткендеги бензиндин баасына. Мына бензин мисалы үчүн Бишкекте, мен мурдакы жума Бишкекте болдум. 59 сом 60 деген 58 сом 59 сом аралыкта 92 маркадагы. Бизде 66 сом 50 тыйын да, 66 сом. Мен ушундан суроо бергим келет, эмне үчүн 6 сом айырма болуш керек Борбордон Баткенге келгичекте? Ооба, муну ушул иш сапарымда Ошто да, Жалал Абадта да Баткенди дагы мониторинг кылып изилдеп келдик. Бул жерде логистикадан эле көз карандык экен. Ошон үчүн жанагы Ош менен, Бишкек менен Баткендин айырмасы 5 сомдон 6 сомго чейин чыгып кетиптир. Эми Кудай буйрса муну барып туруп тийиштүү жетекчилерге маалымат беребиз. Анан муну иш алып барганга, мисалы үчүн ошол эле 1 литр бензиндин Бишкектен Баткенге келишин жолу 2 сом 50 тиын же 2 сом эле болот экен. Көрдүңүзбү? Ошондо чындык болуш керек. Эми биз ошону азыр иш сапарым аяктап Бишкекке баргандан кийин тийиштүү жетекчилер менен кеңешип туруп, ошону изилдеп туруп, ошол багыттагы баанын турукташтыруусуна аракет кылган иш-чараларды көрөбүз буюрса. Бирок мыйзам чегинде бизде кандай полномочия бар жана кандай ыкмаларды колдонсок болот, ошол менен иш алып барабыз буюрса. Демек бир чечим кабыл аласыздар бул боюнча. Кабыл алып элге маалымат беребиз. Солярканын дизельный топливонун баасы күндөн күнгө жогорулап баратат да, элде азыр доллар менен барабар болуп калды деген сөздөр болуп жатат да. Буга кандай комментарий берет деңиз? Мен азыр да көрүп ошону көрдүм дагы, бул 95-тен солярка кымбаттап кетти. Анан азыркы кырдаал боюнча мынтип айталык десек, мисалы үчүн азыр ушу сезон жанагыдай чабыт, жер айдоо десек, андай деле сезон эмес. Бул бир кымбатташынын негизги причинасын билиш үчүн биз эми
борборго баргандан кийин буга да тийиштүү иш чараларды көрүп, анан тийиштүү жообун беребиз. Жакшы, эми дагы бир суроо, бизде Баткенде мына өзүңүз көрдүңүз көйгөйлөр бар чындыгында. Бизде элдин эң биринчи көйгөйлөрүнүн бири мына ушул авиа билет боюнча да. Баткенден жумасына 3 жолу самолет учат Бишкекке. Бирок авиа билеттин баасы асман чапчыйт да. 4,5 миң сомдон 5 миң сомго чейинки акчага бааланып жатат да. Баасы жок. Ушундагы бир жөнгө салып карасаңыздар болобу негизи? Эми ушул жерден бир аябай жакшы суроо болду. Мага дагы ушу элге туура так жеткизиш үчүн эң биринчиден урматтуу кыргызстандыктар жерде бул маселе жатат. Мисалы үчүн Air Manas авиа компаниялар бар. Адамдарды самолету менен жеткизген частный. Ошондой эле Семжет, Тезжет деген түрлүү. Бир да Кыргызстанда ушуну туура түшүнүңүздөр. Күмүш кулаңарга, күмүш сорга урматтуу кардарлар. Бир дагы мамлекеттик авиакомпания жок. Биз ошондон жаңылып атат да кардарлар. Только бизде аэропорттор мамлекетке караштуу. Ошон үчүн жеке менчик авиакомпаниялар баа саясатын өздөрү аны түзө алат. Бирок эми элдин жанагыдай көп нааразычылыктан биз дагы тийиштүү иш чараларды алып бара алабыз. Ошон үчүн элге туура маалымат жеткизиш үчүн ошо кымбатчылыгын азыркы кырдаалга байлап баасын ошентип көтөрүп атышат. Бирок бир кездерде эсиңерде Бишкектен Ош кочкон 2,5 миң сом болгон. Ошондой муга да Кудай буйрса мен өзүмдүн иш сапарым аяктагандан кийин авиакомпанияларды бир эметип иш чарасын алып барып көрсөтөбүз. Азыр мына сиз айтып кеттиңиз, жеке компаниялардын авиакомпаниялар булар өзүлөрү чечет баа тарифин депчи. Демек анда сиздердин рол кандай болот? Демек сиздер аны көзөмөлдөш керек да. Бул эгер анын жолуна коюп берсеңиздер, мүмкүн Тезжет 6 миң 10 миң сом кылып алышта мүмкүн да. Ошону бир көзөмөлдөш керек дейм. Ооба, жок, анчалыкка чыгып кетпейт. Биз азыр ошону айтып атпайбыз. Жана наземный услугалар бар го, аэропорттогу. Ошолордон бир кээ бир жерлерден биз арзандатуу ыкмаларын кылсак, ошондо баа түшкөнгө биз мындайча айтканда кыйыр салым кошо алабыз. Ошонун баарын азыр айтып атпайм, сиздин сурооңузга жараша. Ошону өзүбүздүн жанагы естественный монополия деп айтпадым, ошондой эле наземный диспетчерский кызматтар бар. Ошолорду чакырып, кеңешип, кай жерден бир эмесин эметип иш алып барсак болот. Ошол ыкма менен арзандатканга аракеттерди жүргүзөбүз. Анткени монополиядагы жөн эле жатып албай, көп майда кичинеден турган кропотливый жумуштарды жасап атабыз. Колубуздан келишинче, бирок биз мыйзамдан аша чаап кетсек, эртең эле мен мисалы үчүн аша чапсам, кызматтык орун менен жанагыдай полномочиясын эметип превышать этти дегенге дагы статья такалат да. Ошон үчүн жанагыдай ыкмалары бар. Мен ушул жерден өзүмдүн атынан жана элдин атынан сизден суранат элем. Ушул Баткенге чындыгында өкмөт жакшы көңүл буруп жатат. Азыр мына өзгөчө статус берди. Ушунун негизинде ушул баа жанагы авиакассанын бааларын дагы бир аз жеңилдетилгү мененби же болбосо жакшы бир арзандатуу мененби ушуну карап берсеңиздер. Эгер мүмкүн болсо министрлер кабинетинин төрагасына, министрлер кабинетине ушул сунушту жеткирип берсеңиз, мен сизден ушуну суранат элем да. Сөзсүз жеткизем. Анткени мисалы үчүн мен кызматкер катары айлыкты ушу салыкчылардын силердин атыңардан алам да. Ошону акташ үчүн ар бир жарандын керектөөчүнүн жана Кыргыз мамлекетинин жаранынын ою пикири айырмасы жок. Ал депутат болсун, жөнөкөй ишкер болсун, көчөдөгү корош шупурган кызматчы болсун, депутат болсун, ар бир жараны социалдык статусуна карабастан биз толук кабыл алып иш алып барабыз. Жакшы, рахмат сизге. Ассаламу алейкум, урматтуу. Эми бул бүгүнкү азыркы менин кайрылуум жеке Баткен областынын жарандарына кайрылат. Баткен областында жашаган жарандарга кайрылам. Мынакей урматтуу Баткен областынын тургундары 2022 жылдын 28 февралында номер 86 токтом менен бекитилген Баткен областынын статусу бекитилди. Өзгөчө статусу, мындайча айтканда жеңил, көптөгөн жеңилдиктер берилди. Ошон үчүн жалпы баткендиктерге сүйүнүчтүү кабарлардан маалымат берейин. Мынакей медициналык кызмат көрсөтүүлөрдөн көп нерсе бекер.
көп нерсе. Бирок ошол эле ошонун ичинде жанагыдай аярлуу катмарга, жетим жесир, томолой жетим, багар көрөлү жокторго көптөгөн жакшылык иштери бар. Ошон үчүн өзүңөрдүн укугуңарды, өзүңөрдүн ушу биздин президент чыгарып берген ушу токтомду кайсы интернет булагына кирип туруп эле 86-токтом деп бирсеңер же токтом деп жазсаңар эле сайтыбыз чыгат. Ошол жерде бүт перечень тизмеси бар. Эми ошондой эле мына жеке бир эмени окуяны окуп берейин сиздерге, кандай жеңилдиктер бар. Мисалы үчүн балдарыбызды жакшы окутуп, өзүбүз окуу билимге жакшы мамиле кылсак, мисалы мынакей Кыргыз Республикасынын медициналык колледжи контрагы 27 000 сом экен азыр. Бул Кызыл Кыядагы. Эми биз балдарыбызды жакшы окутсак, жакшы окуган балдарды процентный соотношениялар биякта жазылып турат. 50%дан 15%га чейин. Ошондой эле аярлуу катмар үй бүлөнүн балдары жакшы окуса, ошолорго да жеңилдик. Андан кийин тоголок жетим, багар көрөлү жок балдарга дагы определенный процентный соотношениялар бар экен. Мисалы үчүн ошондой эле 27 000 сом эметилсе 13 500 контрагы. Көрдүңүзбү? Өтө көп жеңилдик бар. Көп жеңилдик. Ошон үчүн мен урматтуу ата энелерге да жеке өзүмдүн атынан кайрылып кетет элем. Балдарыбызды жакшы окуталык. Эми ошондой эле мынакей Баткенский государственный университет 26 400 экен азыр контрагт. Жеңилдетүүлөрдөн 50%га чейин жеңилдетүүлөр бар. Ошол жана катмарга киргендер. Ошон үчүн ушак жагында көңүл буруп, өзүбүздүн укуктарыбызды жана президентибиз коюп берген Баткен областында өзүнчө статусун баткендик тургундарга көп жеңилдиктер берип атат. Ошон үчүн өзүбүздүн укуктарыбызды билелик. Канчай Мамыкулова эже айткандай, укугун билген уттурбайт дейт. Ошон үчүн бул силер үчүн Баткен элинин жашаган ушундай жайында ысык, тоо таш кырдаалда жашагандыгынан ушундай жакшы шарттарды мамлекетибиз түзүп берип атат. Ошон үчүн түзүлгөн шарттарды өзүңүздөр жакшылап колдонгонго мен тилектешмин. Ошо жалпысынан Кудай буйрса. Урматтуу Акжолтой мырза, сизге чоң рахмат. Биз үчүн атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Дагы бир ирет Баткенге кош келипсиз. Эми сизге эркен микрофон берем, ошону менен жыйынтыктайлы. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар, ушу 4 нерсени айта кетейин. Дүйнөдөгү жанагыдай орус менен украин когалаңы, илдет, жанагы дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүнө караштуу дүйнө боюнча ошо кымбатчылык, мындай кыргыздын тили менен айтканда, ар бир 10 жыл, 20 жылда, 50 жылда мындай жутчулук болот да. Ошон үчүн ушуга өзүбүз бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизде болгон түшүнүү менен, соодагер менен алармандын, сатуучунун ортосундагы мамилелерди бекемдейлик. Ошон үчүн биз бир Кыргызстанда жашайбыз. Баарыбыз ынтымактуу иш аракеттерди кылалык. Анан жеке өзүмдүн атынан мен азыркы кызматта болгондуктан колуман келишинче убактымды, жанымды орусча сөз менен айтканда 24/7 убакыт мен элиме бөлгүм келет. Ошон үчүн азыркы убакта ашка койсо ашка тойбой, жумушка койсо жумушка тойбой турган убагыбыз. Биз мамлекетибиз үчүн, жерибиз үчүн иштеп беребиз. Анан соцсетте көп жазып атат, Акжолтой кызматка кетип калды деп, ошого бир эркин айтып коеюн. Мен айырма жок. Бул кызмат, саясий кызматтар бүгүн бар, эртең жок. Ошондуктан бүгүн мен саясий кызматта турган күнү да элиме жардам берип, мыйзам чегинде иш алып барабыз. Эртең кызматтан кетип, кайдай бир кырдаалдар болуп, кайра активисттик иштерибизди жаран катары мен уланта берем. Ошондой эле баардык Баткенде, Кыргызстандын 7 областында таш-чейкингдин күйөрмандары өтө көп экен. Мен азыр ушу сыртка чыгып көрүп атам. Ошон үчүн таш-чейкинг долбоорунда жакын арада кастинг болот. Таш-чейкинг чогуу антимонополия менен бирге кызматташып иштеп, элдин укугун коргоп кете берет. Чоң рахмат сизге.